Birinci суроом Мурза Калматович, өткөндө айттым эле, жанагы жан конуштардагы курулуш иштерин каржылоо боюнча. Өткөн жыл менен салыштырманда, мына Акылбек Жапаров отурат, ушул жерде, ушул киши министр болуп турганда, бул убакта 50 миллион сом акча берилген да. Азыр 3 ай өтүп калды, бир тиын дагы акча берилген жок. Курулуштун баары токтоп турат. Суу, свет, жол, мектеп, детсад деген. Мына 1-сентябрь эртең келет. Мектептер ачылыш керек, детсадтар ачылыш керек. Бүгүнкү күнгө чейин курулуш иштери токтоп турат да. Ушуну бир протокол поручение берип, Минфинге бир өзүңүз бир айтып койбосоңуз бизди укпай жатат да. Экинчи менин суроом, азыркы күнү мына жаз келди, курулуш иштеринин баары башталат. Анан курулуш материалдарын кымбатташы жөнүндө, мырза. Өзүңүз билесиз, ар кирпич кандай кымбат болуп атат, цемент заводдагы уже кымбаттап өрттөр уже 3800-6000 сомго чыгып кеттир тоннасы цементтин. Кирпичи 15 тонн болуп атат. Эми ушундай сене болсо кантип курулуш иштери жүрөт? Мына жан конуштарда мынакей жанагы жер титирөө болгон жерде өткөндө карадык эле бул жерден. Жаскелер менен жумуш иштерин, курулуш иштерин баштайлык, ошолордун үйүн салып берели дедик эле, жер титирөө болгон жерлерде. Ошол иштер кандай болот эми? Жанагы курулуш отряддарын түзөл дедик эле, строй отряддарды студенттерден, жанагы солдаттардан стройбаттарды түзөл дедик эле. Ошол иш кандай болуп атат? Ушуга бир жооп берип койсоңор. Анан үчүнчү менин суроом, өткөндө айттым эле, жана жол. Алматта Чолпон ата жолу боюнча. Кече күнү аксакалдар дагы мага келип кетишти. Кат дагы келди. 3 айлык өкмөтүн кол коюп печат басып бериштир. Ошо кичигем айыл өкмөтү, Илич, Боролдой айыл өкмөтү. Ошол 3 айыл өкмөтү аркылуу жанагы жол өтөт экен. Ошондо 88 километр экен, 26 километри Кыргызстандын территориясында, 66 километр Казакстан территориясында. Ушул вариантты бир өзүңүздөр да колдоп койсоңуздар. Ал жерде 3 вариант бар экен.